Уят эле, автобуста дагы бир адамдын жаш кыздарга ыдык көрсөткөн видеосу тарады. Ал адам кыздар жака пипесин каратып алып, кыздардын мойнунан жыттаган. Азыркы учурда бул адам изделүүдө. Жумушуң жеңил болсо, эшегиң жалкоо болот демекчи, Ошто жеңил ойлуу кыздар кармалып, алардын сүрөттөрү жарыяланды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Автобуста окуучу кыздын артында туруп, мүчөсүн жан башына такап, кыздын мойнунан жыттаган жаран изделүүдө. Автобуста дагы бир ыдык көрсөткөн факты катталды. Ата-энелер милициянын аракетсиздигине нааразы. Социалдык тармактарда автобустун ичинен тартылган видео тарады. Кадрларда бейсболка кийген эркек киши мектеп окуучусуна аркасынан жабышып турганы көрүнөт. Маалыматка караганда окуя бир топ мурда болгон. Мектеп окуучулары үйүнө кайтып келе жатып, коомдук транспортко бузукулукка туш болушкан. Белгисиз эркек киши кыздарга аркасынан жабышып, алардын моюнун жыттаган. Үйүнө барган соң алар окуя тууралуу ата-энелерине айтып беришкен. Кыздардын атасы автобустагы байкоо камераларынан видеону алып, милицияга арыз менен кайрылган. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай жыйынтык чыга элек. Ошто рейд өтүп жеңил ойлуу деген кыздар кармалды. Ош шаардык милициясына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн 16 аял алып келинген. Шийип алар батирлерди ижарага алып, кардарларды интернет аркылуу таап турушканын айтты. 3 адамга протокол түзүлүп, 60 000 сом айып салынды. Милиция сойкулдук уюштурулушу мүмкүн болгон үйлөрдү текшерип, батирин ижарага бергендер арасында түшүндүрүү иштерин да жүргүзүшкөн. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Чачың тик турат. Депутат Мамашева өлкөдө зомбулуктун көбөйгөнүн айтты. Бүгүн 5 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Айсулуу Мамашева өлкөдө зордук зомбулук фактылары көп катталып жатканын айтып, Ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүн сынгалды. Социалдык түйүндөрдө бир адамды бычактап кетти деген кабарлар көп чыгып жатат. Биздин Ички иштер министрлиги эмне кылып жатат? Мен түшүнбөй жатам. Түшүндүрүү иштери такыр эле жок. Мектептерде жашы жетилектер менен иштөө бөлүмү иштебейт. Кабарларды окусаң чачың тик турат. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктар бычактоого чейин жетип, көптөгөн биздин жаш кыздар өлүп жатат. Бүгүн эле кабарда 27 жаштагы кызды өзүнүн күйөөсү баласынын көзүнчө 20 жолу бычак менен сайып салганы чыкты. 4 февралда Сокулукта бир адам өзүнүн аялын бычак менен 8 жолу сайып кетиптир. Эмне деген айбанчылык? Эмне үчүн Ички иштер министрлиги реакция кылбайт? Муну көрүп өскөн жаштар дагы кызуукандуу болот, деди Мамашева. Эл өкүлү качан коомчулукту дүрбөлөңгө салган окуя болмоюн Ички иштер министрлиги тийиштүү иштерди көрбөйт, деди. Депутат айым алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин белгиледи. Булак Супер Кежи. Кара-Балтада унасын чимирилтип айдаган Nissan Terrano'нун айдоочусу кармалды. Кара-Балта шаарында автоийин баштык жасаган айдоочу кармалды. Маалыматка караганда Кара-Балта шаарынан Nissan үлгүсүндөгү унаны чимирилтип автоийин баштык жасап жатканы боюнча видео тасма тараган. Бул факты боюнча Жайыл РИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам кармоо иштерин жүргүзүп, бүгүн автоунаанын айдоочусун кармап, ага 15 000 сом айып салуу менен унасы айып короо жайына токтотулду. Булак Турмуш Кежи.